эң көп бизге келген суроолордун бири өзүн өзү кантип сүйөт, ал эмне өзүн өзү сүйөт? Мына эми баардыгы уруксат болду. Эмне барып бирөөнү өлтүрөсүзбү азыр? Жок. Жок. Эмне барып бирөөнү уурдап кыйратайын деп атасызбы? Жок. Жок, эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Эмне кыйынчылык болуп атат ал жерде? Мына баардыгы уруксат. Машык нерсе балдарды бузуп жатат, өз балдарын бузуп жатат. Бузуп туура эмес жолдорго кетирип жатат. Коркуп кеттим ушинтип айтканда. Биздин ишибизде болбойттор көп да кичинекей кезибизде кадалган нерселер. Башынан эгерде өзүмдү өзүм сүйгөнү билбейм деп суроону берсек, мына өзүңүзгө тамак жасап атасызбы, элестетиңиз. Эң жакшы көргөн кишиге тамак жасап атканда. Мен мындай кишилер менен отуруп, мен өзүмдү сүйөм, ошондуктан музыканы катуу угамын же видеону көрүп үзүп алып, анда туура эмес. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Психолог менен маегибизди улантабыз. Жана эң көп бизге келген суроолордун бири өзүн өзү кантип сүйөт, ал эмне өзүн өзү сүйөт деген, эмне менен жейт деген суроо абдан келет. Ошон үчүн бул эң ар бир адамдын адам болуп түптөлүшүнө эң чоң себепкер болгон, керек болгон нерсе бул өзүн өзү сүйүү болуш керек деп ойлойм да. Качан гана өзүңдү өзүң сүйгөндө, анан бүтүн аалам сени сүйөт, сен дагы бүтүн ааламды сүйөсүң. Ушул темада аябай сүйлөшкүм келип атат. Биз ушул жаатта абдан аксайбыз. Жана бүгүн мейманым Бейшен Жумабеков, психолог. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эми Бейшен мырза, ал эмне өзүн өзү сүйөт деген, кантип сүйөбүз? Андан сырткары биз өзүн өзү сүйөт дегенден сырткары сразу эле айта кетейин, бул передача каналга тартып атканыбыздагы өзүмдү өзүм кантип сүйүш керекмин дегенден сырткары дагы эки теманы эстедим мен сүйлөп аткан. Обидалар. Тарыныч. Тарыныч. Биздин элибиз тарынганы аябай жакшы көрөт. Элдин баарына. Тарынчакпыз? Тарынчакпыз, тарыныч. Анан экинчиси өткөн убакытты кантип өчүрүп жок кылыш керек. Өкүнө беребиз го, өкүнүчтү кантип жоготобуз? Ошолор дагы бар. Керек болсо да YouTube канал, Назиранын YouTube каналынын подписчиктери суроолоруңуздарды жазгыла, жооп берип тартайлы. Бүгүнкү күнү эгерде сүйүү жөнүндө айта кетсек, адам баласы өзү сүйүүдөн сырткары мындай жалпы алсак адам инсан өз-өзүнө туура мамиле кылуу. Туура мамиле кылып, өзүн туура баалаганы. Туура экологиялык таза, экологичный деп коет, мындай таза мамиле кылганы. Ошондо биз аны алып сүйлөсөк, өзүңүзгө мына 95-99% адам баласы балдарын жакшы көрөт экен, балдарын сүйөт. Эми балдарыңызга кандай мамиле жасасаңыз, өзүңүзгө дагы нак ушундай мамиле жасаш керексиз. Баланы кантип бөпөлөп сүйөбүз, ошондой кылып өзүңдү бөпөлөп сүйөсүң. Туура. Бирок өзүңүздү бөпөлөп сүйгөнүңүздө, эми бала деген бала да, ал жерде кандайдыр бир чектелиштер бар, баары бир. Эмне болот, эмне болбойт, таптакыр башыбызга отургузбайбыз. Өзүбүздү башыбызга отургуза алсак болот. Отургузабызбы? Болот, уруксат бар. Анткени ансыз кантип иштейбиз? Коркуп кеттим ушинтип айтканда. Биздин ишибизде болбойттор көп да кичинекей кезибизде кадалган нерселер. Өзүбүздү башыбызга отургузуп, эркелетип мамиле кылбасак, жакшы келечек болбойт. Мен ушинтип айтканда чувство вины появляется и коркунуч, страх. Күнөө пайда болуп атат. Күнөө и коркунуч. Коркунуч. Эмнеден күнөөңүз пайда болуп атат? Күнөө мындай өзүң жыргап жашаганга уруксат бергенден күнөө пайда болуп атат. Анткени бизде диний жактан караганда дагы, менталитет жактан караганда башка да. Түшүнүктүү, эмки кадам. Мына баардыгына уруксат берилди, эмки кадам. Баардыгына уруксат берилди. Назира, мына уруксат ал, эмне жасаганыңды кыл, баардыгы ээн эркин кылганыңды жаса. Каалаганымды жаса. Каалаганыңды жаса. Мына ал ээн эркиндик келди. Эмне болду?
эмне болуп жатат? Мына элестетиңиз. Тартынып атам кылганда. Тартынып атам, дагы эмне болуп атат? Мында коркуп атам, а мени бирөө урушуп койсочу деп. Бирөө мына эркиндик келди. Анын бардыгы келди. Эмне өзгөрдү? Бир нерсе өзгөрдүбү? Элестетсеңиз мындай да фантазияларды чыгарсаңыз, мына эми бардыгы уруксат болду. Эмне барып бирөөнү өлтүрөсүзбү азыр? Жок. Жок. Эмне барып бирөөнү уурдап кыйратайын деп атасызбы? Жок. Жок, эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Эмне кыйынчылык болуп атат ал жерде? Мына бардыгы уруксат. Эмне өзгөрүлдү? Билбейм, эмне өзгөрүлдү. Жок, айтып атпасызбы, коркуп атам деп. Кимден коркуп атасыз? Эмне бир аю чыктыбы? Жок, мындай. Бирөө айыптайт деп коркуп атам. Чыктыбы, бирөө айыптап атабы? Жок. Эч ким жок. Жашоо ушул эле уланып жатат. Эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Аю чыккан жок. Бандиттер чыккан жок. Энеңиз ошомойдон эле турат. Ата энеңиз, жакындарыңыз ошомо. Эмне өзгөрүлдү? Эмнеден коркуп, күнөөңүз эмнеден чыгып атат? Эмнеге уруксат эмес? Мына уруксат болду. Мына кадам жасадыңыз. Кадам жасадыңыз, жаңы жашооңузга келдиңиз, тиякты карап атасыз, биякты карап атасыз, эң эркин элестетсеңиз мына. Эмне өзгөрүлдү? Эчтеке? Эчтеке. Бирок ага уруксат бербей жатасыз өзүңүзгө. Ичибизде болоттур да бул күрөшүү. Кадамдарды жасап көрүш керексиз, ошондуктан көрүп, бир кадам жасайсыз, ал жакка киресиз, карайсыз. Аякты, биякты карайсыз, эмне болуп атат? Жакшы болуп атабы? Экинчи кадамды жасайсыз. Акырындап бара бериңиз. Урушуп атабы, бирөө урушпай жатабы? Айыптап атабы деп атасызбы да? Эгерде бир нерсе болсо сүйлөшөлү. Тилиңиз бар да. Күнөөлөп, эмне деп күнөө бергени мүмкүн. Мындай жашаганы болбойт. Эмнеге болбойт? Эмне өзгөрөт? Мен өзүмдү жакшы сезсем, балам дагы жакшы сезет, энем дагы жакшы сезет. Эгерде ар бирибиз өзүбүздү жакшы сезип, көбүрөөк шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү алсак, бизден чөйрөгө, жакындарыбызга пайда келтиребиз. Көп. Анан бизде эч нерсе жок болуп, бардыгынан айрылып отурганда бизден зыян көп. Өзүңүздөн зыян болгону же пайда болгону каалайсызбы? Демек, өзүн өзү сүйүү бул өзүңө көп нерсени уруксат берүү, жыргатуу. Эми негизги нерселер бар, уруксат жок. Эми бул деген бүт диндерде жазылган. Уурдаба, өлтүрбө. Уурдаба деген кандай? Өз эмгегиң менен акча таба алсаң, өз эмгегиң менен деле өзүңө уруксат берсең, көп акча таба аласың. Уруксат бериш керек. Уруксат бериш керек биринчиден. Экинчиден, жанагы неме деген бар да, аскетизм, смирение деген бар. Жана Алтайдан келгенбиз деп атпайбы? Алтайда токойлордо жашашат экен, анан ал жерде мындай салттар бар, аябай жакшы көрөм. Эркек киши бир кышта бир чоң жаныбарды өлтүрө алат. 17 жылда, 17 жылдын ичинде гана эркек кишиге 17 жыл гана берилет экен. Анда ар бир жылы бир жолу гана чоң жаныбарды бир жолу гана өлтүрө алат. Чоң эми Алтай, Россия жакта токойлордо жанагы чоң немелер болот. Айтматовду эстеп кайра жүрөгүм кысылып кетти. Бугу эне, как олени, да? Олени, лоси, олени. Бугу деп атабы, да? Бугу. Эми караңыз. Эмне үчүн 17 жыл? Бала төрөлүп өскөнгө чейин 17 жылга чейин атасы таап берет анын бардыгын. Бир эркек үй бүлөдө. Анан бала бутка туруп өз үй бүлөсүн 17 жыл тамактандырат. Өз баласы төрөлүп 17ге жылганда ал эмне жөнүндө? Ал деген анан мынтип айтышат экен. Эгерде токойдон бир эмес, эки жолу бир чоң жаныбар эмес, 2 же 3 чоң жаныбарды алсаң, токойдун духтары, да, токойдун ээси жини келип, бир жаман бир нерсе зыян келтириши мүмкүн деп айтышат экен. Мен бул жомок түшүнүктүү, ишеним жомок, бирок мындай карасаңыз, бул нерсенин жалпы ою мындай. Өзүңө керек, өзүңө керектен сырткары, өзүңө жетишкен нерсени ал. Ашыкчаны алба.
Биз акча деп, кээ бирлер акча деп жашайт. Эми айта кетерим, бакыт акчада эмес да, чынын айтканда. Кайсыл жерде ким акчаны толтура таап, Березовскийни алгыла миллиардер жүдөп өлдү. Кайсыл эле бай киши жыргап кыйратып атат. Эми биз деле экөөбүз билебиз, көптөгөн бай кишини билебиз. Мага психолог катары келип атышат, бактылуу эмес. Бакыт акчада эмес. Бизге жетиштүү үчүн көп нерсе керек эмес. Эмне керек? Бактылуу болуш үчүн көп нерсе керек эмес. Эмне керек? Өзүбүздү кайрат, өзүбүздү сүйсөк бизге жетет, момунча болсо дагы жетет. Кантип сүйөбүз? Нан баягы эле нан 20 сомдукпу же 20 доллардыкпу же 200 доллардык нан баягы эле нан. Кантип сүйөбүз байке? Кантип сүйөбүз? Ошо азыр айтып атам. Ошо сүйүүнүн эң башкы нерселери эми жана салттардын дагы жакшы нерсеси бар экен. Өзүңүзгө жетиштүү нерсени алыш керексиз. Жетишкен ашыкчаны колдонбойбуз. Алкымды ачып меники все меники да бардыгы жанагы золотая антилопа, алтын антилопа деген жомоктогудай дагы мага эми биз экөөбүз шүгүр дегенди билиш керек го. Шүгүрдү билиш керек. Эми экөөбүздүн сүйлөгөнүбүзчө эми биздин канча президентибиз бар болду, анан канчасы эмнени көрдүк, баарын көрдүк. Эми урууларды деле көрүп жатабыз. Кимиси бактылуу болуп чыргап кетти. Бул жашоо бир бүтөт экен. Анан ашык нерсенин бардыгы эмнеге керек? Ашык нерсе балдарды бузуп жатат, өз балдарын бузуп жатат. Бузуп туура эмес жолдорго кетирип жатат. Балага туура мамиледен, чын дилден чыккан сүйүү мамиледен башка ата энесинен эч нерсе керек эмес, акча керек эмес. Ар бир балага акча же гаджеттер керек эмес. Эгер энеси баланы сүйсө, балага эч нерсе керек эмес. Эч нерсе менен сүйүүңүздү алмаштыра албай же сатып бере албайсыз. Ошондуктан өзүбүздү карап, жетишимче алып, ошого шүгүр деп разы болуп жашообузду ар бирибиз эле бай болуп чирип кеткенибиз туура эмес эмес. Эми анда бакыт эмес, бакыт анда эмес. Ийгиликтүү болуп толтура акча эми ал акчанын түйшүгү бар. Эми болсо болот экен, болбосо биз деген күнүмдүк болгон оокатыбызга деле шүгүр деп бир күнү кетебиз, кеткенде сөзүмдү берем сизге. Сиз дагы мен дагы кетип жатканда акчабызды ойлоп кетпейбиз. Жашообузду ойлойбуз. Эмне кылдым дейсизде? Эмне менен бакыт алдым, эң жакшы жашоомдун эң жакшы эстөөлөрүмдү алып кетем. Акчаны алып кетем, ошо элестин баардыгын алып кетем. Жыргадымбы, даже кайгы болгонумду алып кетем, анткени анын баардыгы жакшы. Акча деген көп деле акча керек эмес. Акча эмне үчүн керек? Эгерде сиздин чоң максатыңыз бар болсо, ал акчанын жардамы менен максаттарыңызга жетип, элге пайда мүмкүн. Жаңы стадион куруп же жаңы театр, опера, балет, опера театрын курайын десеңиз болсун. А эгерде жөн эле мага кымбаттаган 200 000 доллардык кийимди кийгениңизден кимге эмне пайда? Ошондуктан ал жака кетип калганыбыз. Бирок сиз айтып атасыз, өзүмө болгон сүйүү, аны кандай баштайбыз, эмнеден баштайбыз? Ал деген бала чактан башталат, балалыктан башталат. Эгерде балаңызды туура сүйсөңүз, балаңыз өзү баягы эле эски окуя. Бала өзүнө кылган мамилеси, энеси баласына кылган мамилесинен чыгат. Эгерде эне баласын сүйсө, бала өзүн өзү сүйгөнү үйрөнөт. Баласы, атасы энеси. Эгерде атасы энеси баласын туура мамиле жасабаса, бала өзүн өзү сүйбөй өсөт экен. Ошондуктан биринчи, азыр балдарыңыздар бар болсо, туура сүйүп, эркелетпей, бузбай. Эркелетүү деген жакшы мамиле эмес. Биздин адам аябай путать этет буну. Эркелетүү деген сүйүү эмес. Эркелетүү деген бузуу. Эркелетүү барабар бузуу. Эркелетип бузбайбыз. Бала деген чекти билиш керек. Сүйөм дегени баягы эле мен сага ишенем. Мага баалуусуң. Болду. Бирок ошол эле ишти жасаш керек, оокатты жасаш керек, кызмат, сабак болобу? Жок, сабак эмес, эми өзүн өзү алып, кийимин кийип, өз алдынча жашоого үйрөтүү жасаш керек. Туура. Эми ансыз өсүп калсак, биз азыр ансыз өсүп, өзүбүздү сүйбөй чоңойгон кишилер кантип жашаганыбыз, эмне кылып жашаганыбыз, мындай карасак, 18 мен өзүм чыгарган 18
кадам бар. Ага, китеп жазыш керек окшойт. 18 кадамыңыз айт. 18 кадамым бар. 18 кадамым бар. 18 кадамдын баарынасын окуйын дедим эле, 18 кадамдын баардыгын айтпай, өзүңүзгө жасаган мамиле, эми биринчиден ар дайым өзүңүзгө ыраазычылыгыңызды билдириш керексиз. Спасибо, что я есть. Өзүңүздүн жашоодо жетишкендиктерди чыгарасыз. Жакшы жактарыбызды. Жакшы да жетип, эми көптөгөн нерсени жасап жатабыз да. Ошого баалап азаматсың деп өзүбүзгө айтабыз. Азаматсың. Кандай азаматсың? Бардыгы жакшы. Азаматсың деп өзүбүзгө ар дайым поддержка берип турабыз. Анан өзүбүзгө тамак жасаганда эң сүйгөн кишиге тамак жасагандай кылып тамакты астап бересиз. Өзүңүздү жууп жатканда душка барасызбы, ваннага барасызбы? Эң сүйгөн кишини жууп жаткандай кылып жуйсуз, өз балаңызды жуугандай жуйсуз. Кийим сатып берип атканда, эң сүйгөн кишиге кийим сатып берип атканда мамилени туура түзөбүз. Биринчиден мындай кичине бөлүнүп түзөбүз мамилени, анан кийин бирдей болуп калат. Бөлүнүп түзөбүз дегенимде, башынан эгерде өзүмдү өзүм сүйгөнү билбейм деп суроону берсек, мына өзүңүзгө тамак жасап атасызбы, элестетиңиз. Эң жакшы көргөн кишиге тамак жасап аткандай. Ошол ниет менен жасаш керексиз. Анан жеп атканда эң жакшы көргөн киши тамакты жасап берди деп ошол ниет менен жеш керек. Жууганда, ар кандай нерселерди жасаганда, азыр мына иштеп жатасызбы, иштеп, передачаларды тартып, аракет жасап атасызбы, бунун баардыгын эң жакшы көргөн адамыңыз үчүн жасап атасыз деп ниет менен жасайсыз. Ошондой ниет болот. Анан ал ниет барып кошулуп өзүңүз гана болуп каласыз. Анан өзүңүзгө болгон мамиле ошондон чыгып баштайт. Өзүбүздү өзүбүз мактайбыз. Өзүбүзгө жетишкендиктерибизге ар дайым мактап турабыз. Эч качан урушпайбыз. Жемелеп, бул келесе отурамыз жасабайдым дебейбиз. Болбойт. Болбойттон сырткары тыюу салынат. Тыюу салынат. Эгерде жаман сөз уксам, вот прям эгерде мен кээ бирде ичимде менин дагы ичинде биз өзүбүз менен сүйлөшкөнү жакшы көрөбүз да. Анан жинди, эмне үчүн андай кылдың, тигиндей кылыш керек болчу, мындай кылыш керек болчу, анан мындай кылдың, тигиндей кылдың, бул жерде оозуңду жаап отуруп калдың, анан тигиндей мындай деп баштаганда мен айтам, ал кишиге башымдагы. Убакыт машинең бар болсо, барып баарын оңдоп ал. Барбы убакыт машинең? Убакыт машинең жок болсо, жаагыңды жаап, тынч отур. Мен эмнени туура деп эсептегенимди жасадым. Эгерде жардам бергиң келсе, жардам бер. Эгерде жардам келгиң келбей жөн эле жамандап мындай немеңди бере турган болсоң, жаагыңды жаап эле деп айтам. Жаап, тынч болуп кетет. Мен эч кандай критика, эч кандай каршылыкты ичимден кабыл албайм. Өзүмөн дагы кабыл албайм. Эгерде мындай бир нерсе башталса, ар дайым сурайм. Эмне кылып берейин азыр? Азыр эмне кылып берейин? Азыр эмнени оңдой алам? Азыр кандай кылып берейин? Көбүнчө унчукпай калат. Унчукпай калганда айтам, бар жол. Мен жасап жатам. Кызматтын, иштин баардыгын жасап жаткан мен, бешен, колум менен, бутум менен, оозум менен. Сен мага жардамчысың. Сен мага унутуп калыпсың, мага уже давным-давно неме башкармам эмессиң. Мен башкарма. Мен бардыгын жасайм. Ошондуктан эч качан өзүмө башка кишилерден, даже өзүмөн эч кандай уруш же башка кандайдыр бир негативдүү нерселерди кабыл албайм. Кабыл албайм. Ар бир адамдын өз пикири бар. Жакпай жатса макул. Эч кимге жагыш керек эмес. Мен эч кимге жага турган максатым жок, Назира. Анткени биз бирөөгө жага турган бирөөгө жагамын деген баягы эле бирөөгө ыңгайлуу болуп келген иллюзиялар кетет. Мага эч кимге жагыш керек эмес. Мен жага турган максатым жок. Жакпасам макул бара бергиле. Мен силер менен эч кандай байланыш тиешем жок силерге. Өз жашооңуздарды жашай бергиле, мен өз оокатымды жасай берейин. Мен өз жолумда, өз кынчылыктарымды алып ала кетип тура кетсем, уже чоң иш жасаймын. Ошондуктан өзүбүздү критикалабайбыз, баалайбыз, сынайбыз, мактайбыз. Эгерде өз каалоолорум чыкса, ар бир каалоолорумду обязательно канааттандырам.
Конечно. Же сүйлөшөм, азыр колуман келбей жатса айтам, күтө тур, 2-3 ай, 2-3 жылдын ичинде жасап берем. Азыр деген убактым жок, мүмкүнчүлүк жок. Тияка барам мен, бияка барам дейт экен, обязательно жасап берем дейм. Бирок мага ишенип турсаң, колуман келген бардыгын жасап берем. Убакыт керек. Өзүн адам баласы өзүн өзү кантип сүйүш керек деген суроону келдик дагы бир жолу. Эми өзүбүзгө мындай максатты койсок, мындай маселени койсок, кантип өзүбүздү өзүбүз сүйөбүз. Бул кишини алабыз. Мисалы, мен Назира. Назира Айтбекова деп жазам. Анан качестволарын жазам. Эмнесин жактырам, эмнесин жактырбайм. Жактырбайм да жазасызбы? Жактырбайм дагы жазам. Жактырбайм деген нерсени чыгарып ойлонуш керек. Эмне үчүн жактырбайм? Эмнеси туура эмес болуп жатат? Ал жердеги суроолорду чыгарып өзүм түшүнүп кириш керекмин. Эмне үчүн жактырбай жатам? Жактырбай жатканда мен жактырбай жатамбы, же чөйрө жактырбай жатабы, же энем жактырбай жатабы? Өзүмдүн болгон мамилем кандай? Анткени өзүмдүн болгон мамилемди карасам, Назира любой болгону, түрдүү болгону укугу бар. Эч кимге жагыш керек эмес. Бул жерде эмне үчүн меге жакпай жатам? Мага бирөөгө жакканы же жакпаганы керек эмес. Ишиңиздер болбосун деп чыгат. Эмне үчүн жакпай жатам? Мен деген кайра эле башка баягы нерсеге келип жатам. Бирөөгө ыңгайлуу болуш керек эмесмин. Өзүмө гана ыңгайлуу болуш керекмин. Өзүмө гана. Анан эмки чыгып кылмыш жетишкендиктерин караймын, анан кийин ишин карайм. Эгерде мүмкүн бир капа, өкүнүчтөр бар болсо, анын бардыгын жазып чыгып, өзүмдү өзүм кечириш керекмин. Өзүмдү өзүм кечирем. Бардык үчүн кечирем. Колуман келгени бул жашоодон жасадым. Ошон үчүн эгерде бир нерсе колуман келбей калса, анын бардыгын өзүмө кечириш керекмин. Кечиримсиз жашай албайбыз. Кечиргенден кийин ар бир күнүмдүк майда чүйдө нерселер болсо, ошо бир кишини сүйүп, артынан чуркап, ухаживать эткендей кылып ухаживать этесиз. Белек берип, жакшы сөздөрдү айтып, маанайын көтөрүп, өзүңүзгө. Бут жалпы бирөөгө мамиле жасап аткандай кылып, өзүңүзгө мамиле кылып, өзүңүздүн артынан чуркап, бүт жакшылыктын баарын бересиз. Ушуну жасай алсаңыз болду. Өзүңүзгө туура мамиле түзүп, кандай мындай өзүңүздү аябай жакшы билесиз. Ошондуктан бир майда чүйдө болсо дагы белектерди берип, майда чүйдө жакшы мамиле болсо, мамилелер менен, жакшы сөздөр менен, жакшы мактап, бир кандайдыр бир сылоолор менен өзүңүздү психологиялык сылоолор менен ухаживать этип баштайсыз. Прям өзүңүздү башка адам катары, башка бирөө жаап калса ухаживать эткендей, эркек киши катары ухаживать эткендей, жок деп, анткени барганыңызда жок деп, Назира жок деп турат. Жок десе дагы баары бир сени сүйөм. Баары бир эң сонунум сенсиң, эң баалуу сенсиң деп айтып бересиз, бир күнү ишенип, монтип келет сизге. Ошондуктан буну ойлонуп ар дайым жасап турсаңыз жетиштүү. Сон. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болду окшойт. Өзүн өзү сүйүү деген бул эң сыйлуу, эң жакшы көргөн адамыңызга кандай эле чаркайланып учасыз. Өзүңүздүн тегереңизде да ошентип чаркайланып учат экенсиз. Анан өзүңүз жемеле урушпайсыз, өзүңүздү кечиресиз дайыма. Жана эмне кыласың, ошону жасайм дейсиз. Бул сон нерсе. Бул жерде айта кетерим, кечиресиз, үзүп коеюн сизди. Бирок өзүмдү жакшы көрөм, өзүмө көп нерсени жасайм дегенде башка киши менен эч кандай тиешеси, байланышы жок болот. Мен өзүмдү сүйөм, силерге түкүргөм деген жок. Өтө эгоисттик сезимден алыс болуш керек. Чегим билиш керек. Чеги менден башталып, мен менен бүтөт. Эгерде мен мындай кишилер менен отуруп, мен өзүмдү сүйөм, ошондуктан музыканы катуу угамын, же видеону көргүзүп алып, анда туура эмес. Мен деген өзүмө болгон мамиле мен менен башталып, мен менен бүтөт. Эл менен коомго киргенде башкача сөзүм бар, өзүм менен өзүмдүн башка шарттарым бар сүйлөшкөн. Коомго келгенде мен коомдогу кишилерди урматташ керекмин. Эгерде өзүмдү өзүм урматтасам,
Сый урмат мамиле болсо элди дагы урматтай алам. Эгерде элге урмат жок болсо, өзүңүзгө урмат жок болот деп түшүнөбүз. Ошондуктан элге келип, эч качан эч кимге тоскоолдук кылып, эч качан эч кимге зыян келтирбей, зыяндан дагы сырткары кичине болсо дагы мешать этпейбиз эч качан. Тоскоолдук. Анан мен мындай туура эмес жакка кетип калбаңыздар дегенимде, мен дегенде менден башталып, менден бүтүп атат. Башка кишиге келгенде мениңер өзүңөр менен калат. Башка кишиге эч качан далилдеп көрсөтпөйсүңөр. Ал башка кишинин ичи башка, дүйнөсү, ички дүйнөсү, оокаты бардыгы башка. Аны урматтап, сен өзүң менен бол, мен өзүм менен болом. Мен өзүм менен өзүм калганда таза өзүм жүргөндө ошо падыша же ханыша ошондой болуп жүрө бергиле. Элге киргенде эл болгула. Сон. Эң керектүү маалыматтар алынды. Достор, психолог Бейшен Жумабеков менен сүйлөштүк бүгүн. Кантип өзүн өзү сүйүш керек деген темада. Кайрадан эмдиги жума көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.